Измир аэропортунда Түркия полиция Байеден өлкөгө учуп келген өзбекстандык 6 аялды кармады деп жазат база түрк маалымат каражаттарына таянуу менен. Маалым болгондой, контрабандага каршы күрөшүү башкармалыгында аялдар алтынды мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылары тууралуу алдын ала маалымат болгон. 2 октябрда аэропорттун чыга беришинде алар кармалып, аларды тосуп алган унаа менен келген адам да кармалган. Унааны жана жүргүнчүлөрдү тинтүү учурунда ар бири 110 грамм болгон 82 алтын куйма, 18 оюн консолу жана контроллер, PlayStation, 3 смартфон табылган. Кошумча текшерүүдөн кийин ар бири 110 граммдан дагы 84 дана алтын куймалары аялдардын жыныстык органдарына тигилгени белгилүү болгон. Түркия сотунун чечими менен хирургиялык кийлигишүү жасалып, аялдардын аласынан алтындар алынган. Жүргүнчүлөрдүн жыныстык органдарынын жалпы салмагы 9 кг 240 граммды түзгөн. Бардык куймалар алынган. Ошентип ар бири 1,5 кг бир аз ашык алтынды жыныстык органына салып алышкан. Жалпы салмагы 18 кг 500 грамм болгон 166 алтын куймасынын жалпы базар баасы 55 миллион түрк лирасын же 1,5 миллион долларды түздү. Аялдар менен аларды тосуп алган киши Измир соту тарабынан камакка алынды. Аркасынан 1 жаш 2 айлык баласы калды. Балталанган келиндин өлүгүнө сүт агып турган. Оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ошо бастырып алсам экен, ошо элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орусу менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда 25 000 доллар акча керектелүүдө. 15 000 доллар чогулду, дагы 10 000 доллар каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгыз бой энемин. Ошол кызыма аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Эмне дегенде биздин сата турган дагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Банк номерибиз Бегмайты деп чыгат. Жибер картабыз Тазагуля деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок, эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчу чындыгында. Интернетке, ютубка дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айлоо жок, чыгышка туура келип атат. Ошол кызымды бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Ошо облустун Өзгөн районундагы Жылалды айылында балталанган келиндин жакындары күнөөлүү адамды өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты. Айдай кызым 28 жашка толо элек, колунда 1 жаш 2 айлык баласы бар. Өлгөндө эмчегинин сүтү агып жатты. Ушунчалык да мыкаачы болобу? Жаркыраган кызымды жарым сааттын ичинде өлтүртүп коюп отурам. Менин ичим күйүп жатат, жүрөгүм сыздап жатат. Менин талабым күнөөлүү өмүр бою камалсын. Балам үчүн баарын алым жетет, дейт апасы. Белгилей кетсек, 4 октябрда 1996 жылы туулган келиндин өзү жашаган үйдүн короосунда кошунасы балта менен чаап өлтүрүп койгондугу тууралуу милицияга кабар түшкөн. Указов бар биринчи. Кана ушул департаменттен өкүл кандай контроль жүрүп атат, эмнени аткарып атат, эмнени аткарышпай атат, бергиле да, ким аткарбай атат, ошонусун карашыбыз керек да. Бакытсынович, процедура боюнча МВД менен Минтранс бизге берет информацию. Аткарылган маалыматтар боюнча биз контроль алабыз, контролго. Мен менен кайым айтышып атасыз берди. Өзүңөрдүн билбесиңер, өзүңөрдүн проблемаңар бар. Указда так даана жазылып турат, ким эмне кылыш керек. МВД менен Минтранс өзүнүн жумушу бар берди. Асан мырза, указды бир мындай көз жүгүртүп койсоңор, келип жерде отуруп кете бербей. Бүт маалыматтын баарын силерге прокуратура бериш керек. Прокуратурага айтсак, азыр мына Таластын бир автобекети боюнча маалымат бер десек, аз маалыматым жок экен, кийин берем дейт. Мына урматтуу президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин чыгарган жарлыгыга силердин кылган мамилеңер эмне деш керек азыр? Эмне отчет берсин деп турабы берди Минтранс? Эмне? Минтрансқа конкретно жазылып турат, фонд госимущества эмне кылыш керек, МВД эмне кылыш керек, конкретно жазылып турат.
прокуратура кызматы кайсыл объекттер, кайсы малда алынган, кандай иш козголгон, ошол боюнча информацияны өздөрү тиешелүү информация беришет. Указды окуп бер биринчи. Указды жалпы баалар боюнча айтып кетсем, антимонополдук кызмат менен бекитилген баалар бар, максималдуу баалар. Булар импорттон келген көмүр, анан кийин биздин Кыргызстанда чыккан кендердин көмүрлөрү бар да. Ар бир биздин аймакта баалардын бар. Ар кандай эмне себептен дегенде бул баягы логистикага, жол киресине ошо байланыштуу. Мисалы болсо бизде ошо Нарын областында, мисалы Жумгал районунда бизде жайгашкан Кара Кече кеңинен чыккан баа, мисалы ал жерден 3100-3200 сомдон да. Анан кийин бул болсо андан ары кетип барасак, биздики ошо Балыкчыга чейин келгенче 4300 болот, баа Бишкекке чейин келген 5300 сомдон ошол баа менен коюлган да. Түштүк регион боюнча бизде бүгүнкү күндө антимонополдук кызмат менен коюлган баалар бар. Максималдуу эң кымбат болсо бул Баткен областында. Эмне себептен дегенде, ошол Сүлүктө көмүрү менен камсыздалат. Баткен облусу ошол себептен максималдуу коюлган баалар ал жерде 8-9 миң сомго чейин жетет да. Мэрия накталай төлөгөн жол кирени кымбаттатууну сунуштоодо. Учурда накталай эмес төлөм 17 сомдо, накталай жол кире 20 сомдо түзөт. Кала бийлиги жол кирени көтөрүүнү сунуштап, бирок канчага экенин айта элек. Мындай чара жүргүнчүлөрдүн накталай эмес төлөмгө өтүшү үчүн керектиги айтылууда. Мындан тышкары, бир жолу төлөп, белгилүү мөөнөткө чейин коомдук транспортто жүрүүгө уруксат берген тарифти киргизүү каралып жатат. Бийликтин колунан эч нерсе келбейт деген боюнча. Урматтуу угандар. Мына бийликтин колунан бир нерсе келет экен. Эмне келет экен дебейсиңерби? Өткөндө ошол Баткен окуясы боюнча менин жанымда отуруп, ушул жерде интервью берген бала барды, билесиңерби? Бактияр Калпаев деген. Ошол баланы жумуштан алып салыптыр. Ошо чек ара маселесин айтканым боюнча деп. Мына ушул туура эмес маселе болгондугун мен силерге жарыялап коеюн. Таксисттерге оң рулдуу унааларын сатуу сунушталууда. Дастан Бекешев такси кызматына колдонулган оң рулдуу унааларды жарым жылдын ичинде сатууну сунуштады. Менимче бул жолу такси ишмердүүлүгүн лицензиялоо мыйзамы өтөт. Кайгул кызматынын демилгесин 3-чү ирет карап жатабыз. Кызмат депутаттарды экономикага караганда коопсуздук маанилүү экенин андырышты. Сол рулдуу автолорго өтүү зарыл деди элекүлө. Кечээ парламенттин комитети таксилерге лицензия берүү мыйзамын биринчи окууда жактырды. Ал кабыл алынса, оң рулдуу автоунаалар менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынат. Кыргызстандагы таксопарктардын 50-60% оң рулдуу автоунаалар.